Аялдын укугу эркектин укугунан төмөнбү? Эркек аял затына басынтуу менен мамиле кылыш керекпи? Бул жөнүндө ыйык жазуу эмне дейт? Башталыш китеби 1-бап 27-аятта мындай деп жазылган. Ошентип Кудай өз бейнеси боюнча адам жаратты. Аны Кудайдын бейнеси боюнча жаратты. Аларды эркек аял кылып жаратты дейт. Демек, Кудай эркекти гана эмес, аялды дагы өз бейнеси боюнча өзүнө окшош кылып жаратты дейт. Бул деген сөз, аял дагы эркек сыяктуу эле Кудай алдында бирдей укукка, бирдей көз карашка ээ. Демек, эркек аялга басынтуу менен мамиле кылбаш керек. Анткени аял эркек сыяктуу эле бирдей баалуулукка, бирдей укукка ээ. Ошондой эле ыйык жазууда аялдар дагы эркектер сыяктуу эле ырайымдуу жашоонун мураскорлору деп жазылган.